Билимдүү коом гана өлкөнү өргө тартат эмеспи? Өлкөбүздө мугалимдик кесиптен тайбай, өмүрүн ушул кесипке арнап, ар кандай кыйынчылыктардын баарын жеңип, үзүрүн эми көрүп жаткан Гапыр Мадаминов агайыбызды дагы улуу кичүү бирдей жапырт тааныйт. Бүгүнкүнүн дүйшөнү аттыккан бул агай азыркы заманда билимден мурда тарбия турарын аңдап билип, энелер мектебин уюштуруп, ата-энелер балдарын тарбиялоосу канчалык маанилүү экендигин чечмелеп, билим берүүгө өзгөчөлүк киргизди. Окуучулардын дүйнө таанымын, ой чабытын өстүрүүдө мугалимдердин педагогикалык сабаттуулугун арттырууга багытталган эмгектери дагы заман талабына мыкты жооп болду. Мындай үзүрлүү эмгек сөзсүз бааланышы керек. Жеңиш эмес, жеңишке кеткен жол маани. Мадаминов Гапыр Маматкулович Баткен облусунун Лейлик районундагы номер 3 мектеп гимназиясынын негиздөөчүсү, тарых мугалими.